Программабызды улантабыз. Бардык айымдар экранга жакыныраак келиңиздер. Корпоративдик кечелерге же болбосо ушу жаңы жылдык карнавалдарга барабыз, сулуу болуп барабыз дегендер болсо, же болбосо күнүмдүк жашоодо ар дайым сулуу болуп жүргүбүз келет, бетибиз ар дайым тонук, таза болушу керек дегендер болсо, экранга жакыныраак келиңиздер. Бизде массаж жасаган Динара Акматова эжекебиз дагы келди. Гуаша массажынын чебери десек жаңылышпайбыз. Саламатсызбы айым? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Кандай келип алдыңыз? Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Биздин айымдардын багы бетине бырыш түшүп кеткенде трагедия башталат эмеспи? Ошо трагедия башталганга чейин бырыштын алдын алып, кантип алдын алабыз? Бул мен жасаган массаж, гуаша массаж, бетке жасаган гуаша массажыкмасы. Бул болсо беттеки ар бир айым бетин жакшынакай болуп жүргөнүн каалайт да. Биз кааласак да каалабасак дагы бул бетибиз бырышып кете берет. Анткени карып барткан процессти эч ким алып салбайт. Ошондой эле бул жердин гравитациялык күчүнө байланыштуу, биздин бардык жумшак органдарыбыз ылдый карай тартылгандыгына байланыштуу биз ушундай бырышып кетебиз убакыт өткөн сайын. Мисалы үчүн 25 жаштагы кыздын бетиндеги сулуулугу бул ата-энесинен калган сулуулук болсо, 35 жашындагы сулуулук Кудайдан Алла Тааладан калган сулуулук болсо, 45 жаштагы сулуулук ал өзү эмнени заслужила дегендей да. Кандай өзүн алып жүрдү же кандай жашоодо шартта жашагандыгы көрүнөт да. Ал эми мен жасаган гуаша массажды болсо 36 түрлүү жумуш жасалат. Колду беттен албай туруп жасаш керек. Бул массаж эмнени берет деп ойлонуп турган болсоңуздар, гуаша массаж беттики. Бул психикалык чыңалууну, чарчоону, чалыгууну, мындай стресс, депрессия деген ушундай бир күнүмдүк жумуштардан чарчанып, жумуш үй болуп жүргөн айымдардын же болбосо бир ар түрлүү нерселердин аркасынан может кайгырып, капа болуп же болбосо да ушундай бырышып кетип аткан адамдардын бетин татынакай кылып гуаша массаж, гуаша деген буйволдун мүйүзүнөн жасалган нерсе менен укалап, абсолютно бырышын жазып салсак болот да. Келиңиз, бул жакта да биздин уккандан бир көргөн дейт. Биз эле көрсөтсөңүз эксперименталдык коюлубуз жатат деп коеюн. Тамаша. Бул жакта бул айым бар. Келиңиз, кантип жасайсыз, эмнеден баштайсыз? Ошону өзүңүз комментарий берип, өзүңүз жасай бериңиз. Бул болсо жолко окшогон нерсени эмнеге ороп койдуңуз? Бул чач деген мешайт этпеш керек, бул массаж жасап жаткан учурдачы. Ошондой эле эң биринчи бул бетти тазалап алабыз. Суу менен сүртүп тазалайт турбайбы? Биринчи суу менен сүртүп тазалап, андан кийин мындай скраб менен бетиндеги ороговевший слой деп коет, ушуну чыгарып салабыз дагы. Аябай кызык экен. Мисалы үчүн бул бетибизде ар дайым сырткы териси деп коет, эпидермис. Ошону алып салмайынча жакшынакай косметикалар сүйкөгөндө бетке кирбейт да. Бул вообще адамдын бети 7 катмардан турат. Менин учурумда 7 катмар. Да, 7 териден турат. Бетимдин 5 териси деп койчу эле го. Биз болсо 4-чү терисине чейин жете алабыз да. Эң биринчи эң үстүндөгү роговевший слойду мындай карабайсыңар, катышка чыгат, ушундай жасаганда муну алып ташташ керек. Анткени ар жагына биз кирүү үчүн да. Бул самое главное гуаша массаж эмнени берет да бетине жасаганда. Өзгөчөлүктөр эмнеде? Өзгөчөлүктөр эмнеде, башка деле көчөдө көп адамдар түрлүү массаждарды жасашат. Бул менин массажым болсо, гуаша массаж бардык массаждардан айырмасы мунун беттеги жаман энергияны алып таштагандыгында да. Адамдын бетиндеги мисалы үчүн апапакай кыздар деле жүрөт, көчөдөчү, мисалы алардан нур чачырабайт. Бул гуаша массаж жасагандан кийин бетинен адамдын нуру чачырап калат да. Ошонун эң ошол чоң айырмачылык менен айырмаланат, өзгөчөлүгү менен. Биз ойлочубуз, баягы адамдын ичинде өзү жакшы адам болсо бетине чыгат депчи. Демек, бул жана беттеги жаман энергетиканы алганда сөзсүз түрдө жакшы нерсе чыгып калат окшойт. Ошо бул адамдын бети дагы адамдын организминдеги бардык органдарын отражать этип турат, же болбосо душасында полностью. Мисалы үчүн Нуреке бул жак болсо ичке ичеги, бул болсо эки бөйрөк, биякта жүрөк, биякта боор, бияк
сийдик бөлүп чыгаруу органы да, мисалы мочеполовая системага жооп берген орган болуп саналат. Эми болсо биз бетти болсо ушундай чоюп албаш үчүн бетти жууп тазалагандан кийин мындай маска чечим келем деп коет, чтоб мүйүз ары бери жылып тургандай. Ошондой эле бул зат сразу адамдын бетине дагы жакшынакай таасир бериш үчүн ушуларды биз сүйкөп туруп жасайбыз. Толук бир массаждын убактысы канча убакыт кетет? Жарым саат убакыт кетирип жасалат. А эгерде маскада кое турган болсок, 1 саатка чейин созулат. Биз эми азыр эфирден эң минималдуусун жасайлы, кыска бат убактында өткөрө турган. Мынакей мүйүзүм болсо мындай болот. Буйволдун мүйүзү мындай болуп турат. Буйволдун мүйүзү. Жаңы теле көрүүчүлөргө, мурда көрбөгөн адамдар болсо, жакшылап ошо айтып койгум келип жатат. Азыр 21-кылым 10-15 жылга жашарып, жакшынакай болуп жүргөнгө ар бир адам мүмкүнчүлүк бар. Ар бир адам акыллуу десем да жаңылышпайм. Анткени бир дагы айым бат-баттан эле карып кеткиси келбейт, же болбосо бир дагы бала мамасынын, энесинин, апасынын бат эле карып калганын каалабайт. Мынакей бул мындай башталат. Ушундай айлантуу кыймылында. Да, бул ошо 36 түрлүү жумушту жасаганга даярдоо моменти болуп саналат. Ыкмасы. Да. Лимфодренаж бул бетте ушундай лимфатический канал бар. Ошо менен беттеки ашык суюктуктарды же болбосо заттарды да кереги жок. Лимфатический канал аркылуу чыгарып салгандан кийин адам абдан жакшы шишиктери тарап, жакшынакай келбетке келип калат да. Мисалы кээ бир жасалуучу массаждарды өз мезгили болот да. Кышында жасаса болбойт же болбосо жайында жасаса болбойт дейт. Мисалы сиздин массажыңыздын өзгөчөлүгү кандай болду экен? Мезгилдерди талап кылабы, убакытты талап кылабы? Бул менин гуаша массажым болсо, бетке жасала турган гуаша массаж эч кандай мезгилди талап кылбайт. Анткени биз кече күнү эле биз бүгүнкүдөй эмес болчубуз, а эртең уже бүгүнкүдөй болбой калабыз. Биз 1 миллион сом берсек дагы кечеки күнүбүздү келтире албайбыз. Ошондуктан бул биздин кыргыздар үчүн жаңы культура десем жаңылышпайм. Анткени биз күнүгө эртең менен кечинде тишибизди жуугандай, хотя бы бир жумада бир жолу мончо карып жуугандай новая культура деп айткандан жаңылышпайм. Бир жумада бир жолу алып жүрсө, 10 жылдан кийин да адам ошол эле келбетин сактап калат. Биздин айымдардын баардыгы эле ушундай картайгысы келбейт, картайбаганга аракет кылып, баардык ушундай аракеттерин жумшап келишет да. Анан кийин бир ушундай массаждын баасы канча болот? Мисалы үчүн бир жумада жок, бир айда жок дегенде ошондо 4 жолу барыш керек экен да. 4 жолу барыш керек. Эми бул менин массажымдын баасы 1000 сом, бирок азыр кризиске байланыштуу же болбосо жаңы жылга карата баардык айымдардын жаңы жыл менен куттуктап, ошону мен 600 сомдон эле жасап бермекмин. Акция. Негизинен көп эле аялдардын баардык аялдардын баары келип ала албайт. Эмне үчүн дегенде, бул менин массажымды өзүн сүйгөн жана акчасы бар эле адамдар ала алат да, чындыгында. Анан мен ушул эфирден пайдаланып туруп айткым келип атат. Мисалы үчүн акчасы жок аялдар кап мен да барбайт белем деп өкүнбөй эле койсоңуздар болот. Биринчи массажыңар бекер болот. Кийинки массаж дагы экинчи массажда бекер алыңар келсе, жок дегенде 3 же 5 айымга ушундай бизде гуаша массаж жасалат экен деп айтып койсоңуздар. Мен бул жагы сетевой маркетинг болуп кетип турбайбы? Жашоонун баары тең эле ошондой да, ашар жолу менен же болбосо, Бул мүмкүнчүлүк аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп атырсыз дегенде баардык адам ушундай акчасы болбосо да, бирок 5-6 айымга айтып койгон мүмкүнчүлүгү болот. Сөзсүз түрдө бул көптөгөн айымдарды бактылуу кыласыз го десеңиз. Аябай ушул мага жагып калды. Мисалы үчүн бул мен да барам деп чыкпайсыңбы? Сиздер деген бир гана айымдар алат экен деп ойлобогула. Бул эркектерге дагы абдан керектүү массаж. Мисалы үчүн менин кардарларымдын арасында эркектер да абдан көп. Мисалы үчүн өзүн сүйгөн эркектер дагы бир эле аялдар алып, же болбосо менин кардарларым бир гана аялдар эмес, эркектер да көп басымдуулук кылат. Жалаң гана аркасына эле массажга келбейт, эркектер бетине да келип массаж, маска алып кетет. Мырзалардын да сулуу болуусу келет, өздөрүн карап жүргүсү келет. Кээ бирлер. Эмнеге? Өзүн сүйгөн, бетин жакшынакай кылып алып жүргүсү келген, же ушундай депутат, же болбосо ушундай чоң эл менен иштеген адамдар болсо, болгондор көп учурда мага кайрылып келишет. Же болбосо шоу бизнес өкүлдөрү, эми алар баягы күзгү болуш керек да дегендей.
Жакшы. Ушул массаждан кийинки убакытта бетти кандай алып жүрүү керек? Өзүнүн эрежелери барбы же кадимкидей эле жууп, менен жууп? Бул массажды жасагандан кийин бетти мындай алып жүр, тигиндей алып жүр деген эч кандай ыкма жок. Мисалы үчүн, да, массажды жасаганда мен эң жогорку деңгээлдеги косметиканы колдонуп жасайм. Ошол мисалы күндүн нурунан, шамалдан сактап кала турган защитный дагы кремдерди коем. Ошого байланыштуу адам күнү бою ошол менен жасаган келбети менен жүрө берсе болот. Жакшы. Азыр кыш. Бетке ар кандай суук нерселер кирет. Да. Сууктайт. Беттер кесилип кетет кээ бир жерлердечи, айрыкча мырзалардыкы. Мисалы үчүн силер туура айтып атасыңар, шамалдан да, сууктан дагы бир гана күндүн ультрафиолетовый лучунан эмес, шамалдан, күндүн нурунан, мисалы үчүн үйдүн ичиндеги кондиционерден, жылуулуктардан жана жылуулук чыгаргыч, муздаткычтар, ошолордун баары тең адамдын бетиндеги кожасына эң терс таасирин берет. Бул массаж менен, гуаша массаж буйволдун мүйүзү менен жасалган пластина менен кадимкидей ошого каршы, же болбосо жаман энергиянын баарын тең алып таштагандан кийин нуру чачырап ошончалык жакшы келбетке келип калат да. Азыр карап көрсөк, чындыгынан эс карасаң көзүң көрүп атат, бети агарып кетти чындыгынан. Мойну менен бетин салыштыра турган болсок, бети аябай агарып кетти. Анткени бул буйволдун мүйүзү менен жасаганда жыйынтык бетинде да кот чындап эле. 2 тонго бет агарат, анткени жаман энергияны алып таштагандан кийин эле ар бир адамдын нуру чачырап жакшынакай келбетке келет. Чынында аябай билинип жатат. Жыйынтыктайлы эжеке бирисине бөлүнгөн убакытта ушундай тарып баратат. Акыркыларын кошуп жалай турган. Эң негизги жерлерин айта кетиңиз. Эң негизги жерлери, мисалы үчүн бул массажды жасаганда бульдежный щеки деп коет, көп эле адамдарга абдан терс таасирин берип жүрөт. Ошондо мындай движение менен жасаганда абдан жакшы контур лица восстанавливается деп коет. Ичинен восстановление процесси, өз калыбына келүү процесси жүрөт. Ошондой эле беттери мындай ылдый саламдап калат да. Бул кашынын үстү көтөрүлүп, көздүн тегерегиндеги брыштар, носогубный складка деп коет, мурдун түбүндөгү терең болуп калган брыштардын баары тең абдан жакшы болуп жазылат. Мисалы үчүн, эгер адам аябай брышы көп болсо, 5 жолу же 10 жолу катар-катар келип туруп, анан кийин бир жумада бир алып жасаганда, мисалы 10 жылдакы мурдагы кебетесине келип калат да. 10 жылдагы мурдагы кебетесине келип калат. Бул ушунчалык уникалдуу гуаша массаж. Мен ошо кардарларымды чакырып кетет элем. Бетиңерди, өзүңөрдү сүйгүлө, бетиңердеги көңүл бургула. Мисалы үчүн, бир дорогой шубаны 50-ге чыкканда деле, 40-ка чыкканда деле, любой возрастта алып алса болот. Мисалы 30-40 жашындагы ала албайт. Сулуулукту эч качан кайтарып ала албайт да. Рахмат Динара айым. Сиз менен шашпай отуруп дагы 1 саат, 2 саат сүйлөшсөк жакшы болмок эле. Бирок убакыт деген убакыт экен, бизди күтүп турбайт экен. Сиз болсо массажыңызды уланта бериңиз. Сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу айымдар, бардыгыңыздар, сиздер дагы сөз түрдө өзүңүздөрдүн бетиңиздерге, кам көрүңүздөр гуаша массажына жазылыңыздар, барыңыздар, ар дайым бетиңиздер сулуу болсун. Жакында жаңы жыл, андыктан ден соолукка жана сырткы келбетибизге кам көрөбүз. Кайсы номерлер аркылуу тапса болот сизди? Менин телефонум 0554 03 38 88, 0554 03 38 88. Ошко болсо 0705 21 93 18. 0705 21 93 18. Адресим болсо Московская Шопоковада. Ушул даректер аркылуу барыңыздар, ушул телефондор аркылуу чалыңыздар, байланышка чыгыңыздар, ден соолукка кам көрүңүздөр.